So'ttan bizga jo'natishdi, o'shunday janjal bo'lib o'tadi. Milyon degan biz bitamiz, gayet odağın bo'lgan bo'lsa, bu yerda buloq bor. Tajiklarning bizning cho'ngdor oldin buloqni, короче, neytralniy qildirib, o'sha nasiblar talashib ko'pdan berilarchi. O'sha buloqni biz olishimiz kerak. Olsak, ona Gransan chechib, shu Gransan chechilgandan bo'lib o'tadi. Ular buni ko'rib o'tasizlar. Bizning soldatlar, misol askerlar turib turingizlar, bu kelishaylik deb qochib tursa, chiqib qayra boshlashib o'tadi. Shu жергиликтүү элдин ошол мына бардык өзүңөр көрүп атасыңар суу менен бар жок. Ошол булакты ошол тажиктер талашып атат. Ошол боюнча чыр ошондон чыгып атат. Чечилбей жатат ошол жок. Өзбекстандын Сох анклавы менен Кадамжай районунун Чечме айылынын тургундарынын ортосунда таш атышуу 31 май күнү катталды. Окуя 12:45 чамаларында орун алган. Мында Кыргызстандын аймагындагы Чечме айылындагы булакты тазалап жаткан учурда Сох районунун тургундары нааразычылык билдирип чыгышкан. Ортодо түшүнбөстүк болуп, окуя курчуп кеткен. 8 сааттан бери мына ушундай таш атышуу токтой элек. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, район Кадамжай районунун акими баш болгон бийлик өкүлдөрү ортодо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча аракеттерди көрүп атышат, бирок кырдаалга байланыштуу мүмкүнчүлүк болгон жок. Кимдердин үйү күйүп атат экен? Өзбекстандын үйү. Күйгүзүп алып Кыргыз экен болупай. Биздин агылда күйгүзүп атат. Кыргызстандын агылда. Кыргыздын эмес. Жанса булак талашы. Өздөрү күйгүзүштү. Өздөрү биринчи Кыргызстан, Манасакан агылын күйгүзүп. Biz yerге çoğunları kulak salıyorlar. Onlar haydi laborat, onlar yerlerini bir de müessesesi yok diye bir kelip toxtatayım degen ne yok. Yaxşı emas. Yaşlarda biz de koydu otas. Kulak salmaydı ki siz. Kelgen maşinler. Yaşlarda aytdı otas qoğlayım bir intima. Men özüm öttüm barıp. Bir kelişke biz ilgerten meqamız desen. Onlar taş edip qaytıp vurdu. Yaxşı emas. Bu Özlerinin vayenliği özlerinin vayenliğleri yok. Qana bula bizde vayenliler turap koy dese koyup otas, toxtatып otas. Hakim geldi kulak sabayt. Avlarda bir hakim geldi ve tuğanlar bir toxtatayım degen yok. Onlar susam. Мына ушул таш атышуудан кыргыздар тараптан бир нече адам ар кандай жараат алган, көпчүлүгүнүн бутуна, баштарына таш тийген. Бул жерде медицина кызматкерлери биринчи медициналык жардамдарды көрсөтүп жатышат. Айрым жараат алгандарга ороктун дагы мизи тийген деп атат. Себеби Өзбекстан тараптан элдер ошол үйлөрдүн ичинде туруп алып, короонун ичинде туруп алып, урок менен дагы ыргытып аткандыгы катталды. Tuğanlar oldu özürler İbrahim. Kesin ki. Kötü Türk tamaşa kanı yok şu anda. Şu anda bak bas.
Sayfettin'in hatırlatıp şu жерде ар жылы ушул мезгилде бул жерде булак тазалап суу айдай турган дарышена болот да бизде. Келип аксакалдарды отуруп саз жертүүгө баштады даярдап эме тажиктер топтолуп келип өздөрү атака баштады. Биринчи милициянын башы жакшы, башка койчу. Ушинтип күчөп кетти. Мына көрүп турасыңыз. Бул эми кошуларды аясак, булар бизди аябайт окшойт. Ошон үчүн түнү менен болсо дагы эртең бой болот. Башка иш кеп жок. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Кайыров Мустафа. Канча адам келди болжолдуу түрдө? Bilmem, öte эле көп. Көрүнбөйлө айтып берсең, эмне болду? Канча убакыттан бери сен ушул жердесиң? Эмне болуп атат? Мен 27 жылдан бeri ушул жерде жашайм. Бул булак бизге караштуу болчу эле. Булар биздин кыргыздардын сылабыйлыгынан булар жылып келип ушул акыбалга келди. Булар негизи анклавда жашайт. Неге биз анклавдагыларга кош келишибиз керек? Бизди чоңдор ушуну карап бербейби? Бизди чоңдор алдындагы баш көтөргөндө биздин кыргыздарды соктун ичинде залыкка алганда эч нерсе кыла алган эмес. Биздин 120 депутат, министрлер, чегарачылар бир табак ашты жеп кетип калышып атат. Бул чырчатак неден чыкты? Эмне болду? Чырчатак биз жылың булак көл айтедек. Булар өздөрү атайын полный сох районун топтоп келишти. Жылда bunday адамдар көбөйт эле, Өзбекстан жарандары. Эмне ошол булакты тазалабакла дедиби? Биз тазалабасак, алар атайлап, провокация кылып тополоң баштады. Ошонун артынан башталды. Ушул жерде бардык эл күбө. Азыр эмне болду эми? Канча адам жаратылды бул жерде? Кыргыздар жак жалаң жерде турат экен, алар өрүктүн астында турат экен. Кыргыздарга таш тийген учурлар болуп атат. Ооба, ошондой учурлар болуп атат. Себеби булар алдынан даярданган, көрүп турасыздар, бардык бетондогон дуалдар. Себеби биздикилер ошондой даже забор тартаяк десе зымдан. Булар тарткызган эмес, өзүбүздүн эмелер, өзүбүздүн башчылар, өзүбүздүн милициялар. Алар дуал куруп алган. Алар куруп алган. Ошону да карап коюшса жакшы болмок. Мына өзүбүздүкү көбүрөөк азыр жараат алып жатат. Рахмат чоң, кетият болуп.